Туман KJ каналына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Каналга жазылуу үчүн подписаться баскычын басып коюңуз. Сизге чоң рахмат. Чүйдө 75 жаштагы чоң атасын бычактап өлтүрдү деп небере кызы кармалды. Алдын ала маалыматтарга караганда, кыз жигити менен үйдөн бир нерсени уурдап жатканда чоң атасы билип калып каршылык көрсөткөн. Чүй облусунун Аламүдүн районунда 75 жаштагы абышканы өлтүрдү деп шектелип, 18 жаштагы небереси жана аны менен чогуу жашап жүргөн 17 жаштагы бала кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматынан билдиришти. 11 апрелде Аламүдүн ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө зомбулук менен өлтүрүлгөн эркектин сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине барган укук коргоо органдарынын кызматкерлери Лебединовка айылындагы үйлөрдүн биринен Европа тектүү эркектин сөөгүн тапкан. Кийин маркум ошол үйдүн 75 жаштагы ээси экени аныкталды. Ал бир топ жылдан бери жалгыз жашап жүргөн. Коңшулар менен туугандарын суракка алгандан кийин абышканын 18 жаштагы небереси менен анын 17 жаштагы жигити шектүү катары кармалды. Алдын ала маалыматтарга караганда, алар үйдөн бир нерсени уурдап баратканда чоң атасы билип калып каршылык көрсөткөн. Ошол маалда ага бир нече ирет бычак урулган деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Аталган факты кылмыш жана жазыктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, кылмыш жаза кодексинин 130 адам өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Учурда шектүүлөр Ысык Ата райондук милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери уланууда. Булак Спутник KJ. Ырчы Гүлнур Асанова, Жээнбеков же Бабанов деңгээлге жараша тандоо керек. Азыркы учурларда болуп жаткан саясий өзгөрүүлөр саясат өкүлдөрүнүн гана эмес, карапайым калктын да оозунан түшпөй катуу талкууга алынууда. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келбей калуусу ар тараптан сынга алынып, интернет булактарын каптады. Жада калса, бул темадан ырчылар да четте калган жок. Алардын бири Гүлнур Асанова. Ырчы өзүнүн инстаграмдагы баракчасынан мындай суроо: бирөөсүн тандоо керек. Мисалы, апа же ата, Жээнбеков же Бабанов, классика же рок, деңгээлге жана тажрыйбага сүйүүңүзгө жараша тандооңуз шарт деп окурмандарына суроо салды. Ырчы 3 суроо бергенине карабай, көпчүлүк Жээнбеков же Бабанов деген суроонун айланасында кеп кылышты. Ал эми Ырчы өз учурунда аталган суроого экөө тең эмес деген жообун берди. Булак Барометр KJ. Майлуу сууда 2 ай мурда жоголгон окуучу кыздын денеси Адырдан табылды. Майлуу суу шаарында 18 февралда даянсыз жоголуп, изделип жаткан 16 жаштагы Камила Абдубаитованын денеси табылды. Бул тууралуу аймакта кабарчыга анын туугандары билдирди. Маалыматка караганда, Камиланын денеси 15 апрелде жерге берилет. Өкүнүчтүү, карындашымдын жансыз денеси 14 апрель күнү табылды. Эртең менен үйдө отурсам, Адырда мал кайтарып жүргөн досум байланышып, кызыл түстөгү бир нерсе жатканын айтты. Барып карасам, карындашым экен. Учурда сөөк Майлуу суу шаардык ооруканасынын сөөк сактоочу жайында. Эртең Жалал-Абадтан соттук медициналык экспертизадан адамдар келип, сөөктү тазалап, жууп, орок бизге өткөрүп бермей болушту. Акыркы сапарга узатууну түштөн кийинки белгиледик, дейди ал. Камиланын даянсыз кетип калуусуна үй бүлөсү аны ымыркай кезинде багып алышкандыгын билип калгандыгы себеп болгон. Биз аны жашырып, качан 18ге чыгып, өткөл мезгилден өткөндөн кийин айтабыз деп жүргөнбүз. Бирок ал жөнүндө мектептен билип калып, капаланып ыйлап жүргөн. Мындай кылаарын эч ким өзү күткөн эмеспиз. Азыр баарыбыз кайгырып жатабыз, деди туугандары. Булак Турмуш KJ. Суталинов камакта калды. Сот отуруму жылды. Бишкек шаардык сотунда 15 апрелде атайын кызматтын мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ишин сот карабай 7 майга сот отурумун жылдырды. Сот отурум жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын өкүлү келбей койгондон улам жылды. Бүгүн сот Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу бошотуу же бошотпоо маселесин карамакчы. Жактоочулардын айтымында, Суталиновдун ден соолугу начарлап кетти. Мурун адвокаттар өтүнүч келтиргенден кийин 9 күбө суралды. Алар дарыгерлер жана Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссия мүчөлөрү. Дээрлик баары буга чейин коюлган диагнозду тастыктап, түрмө шартында дарылануу мүмкүн эмес деген пикирин айтышкан. Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын өкүлү оорунун айыгышынан үмүт аз деп билдирген. 2010 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп турган Суталинов ошол жылдагы апрель окуясындагы кан төгүүгө байланыштуу айыпталып, 20 жылга соттолгон. Булак Габаритова. Италияда эмгектенген Садык: жумуш жеңил, айлык акы жакшы, бирок эч нерсе Кыргызстанга жетпейт. Жалал-Абад облусунда өскөн 25 жаштагы Садык Мурзакулов учурда Италиянын Сардиния аралынын Каляри шаарында эмгектенет. Анын агасы бул өлкөдө жашап жүргөндө 12 жылдан ашкан. Бул жакта байкем 12 жылдан бери иштейт. Мен дагы байкем аркылуу келип, бул жакта иштеп жашооңду оңдоп ал деп чакырган. Азыр дүкөндөрдө бут кийим сатууга жардам берем. Бул жакта иштеп баштаганыма 2 жылдын жүзү болду деп айтып берди турмуш басылмасынын кабарчысы.
жашоосуна. Садык Италиянын аба ырайын жана адамдарынын жөнөкөйлүгүн жактырган. Мага жакканы аба ырайы болду. Кар жаабайт, элдери да жөнөкөй келип сыгык болушат. Жана мамилеси жакшы. Ал эми жашап жаткан шаарым Каляриде 6 миллион киши бар. Булардын жашоого көз карашы бөлөкчө, бизге караганда көп нерсени туура пайдаланышат. Жаңы келгенде тил билчү эмесмин. Бир ишти дайындаса түшүнбөй, башка ишти жасап салчумун. Андайда тил угам деп коркуп, бирок кайра мага түшүндүрүп, үйрөтүп койушчу. Бул жерде ар ким өзүнүн жумушун аткарып эле кетип калат. Кыргызстандагыдай кенен отуруп сүйлөшө албайсың. Өз мекениңде жүргөнгө жетпейт, жашообуз бир аз алдыга жылсын деп эле жүрөбүз. Ал эми жумуш жеңил, айлык акым сыр бойдон эле калсын. Өзүмө, ата-энемди бакканга жетет. Бош убактымды пайдалуу өткөргөнгө аракет кылам. Келечекте буйруса Кыргызстанга барсам, өзүмө ылайык чакан бизнес ачсам деген оюм бар. Сөз менен эмес, иш жүзүндө максаттарыма жеткенге аракет кылам. Үйдүн эң кичүүсүмүн, 4-1 тууганбыз, 2 уул 2 кыз. Учурда бойдокмун, деди Садык. Булак турмуш KJ. Ачка калып 3 аялынын балдарына алимент төлөгөн эркек өмүр бою үйлөнбөскө ант берди. Казакстандын Костанай шаарынын 41 жаштагы жашоочусунун 3 аялынан 3 баласы бар. Аялдары менен мамилеси начар болгонуна жана акчасы тартыш болгонуна карабай, балдар үчүн жашап, аларга өз ыктыяры менен алимент төлөп жатат. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар кабарлады. Өзү механик болуп иштеген каарман кошумча сантехник катары иштеп акча табат. Алгач эле 21 жашында үйлөнүп, бул никеден төрөлгөн баласы 16 жашка чыккан. Экинчи аялынан 10 жаштагы кызы бар. Үчүнчү никесинен төрөлгөн уулу 8 жашка чыккан. Эркек киши анын ажырашып кетишине аялдары себепчи болгон деп эсептейт. Үчүнчү аял менен ажырашкандан кийин эркек катуу депрессияга түшүп, мындан аркы жашоосун балдарына арноону чечип, өмүр бою үйлөнбөскө ант берди. Ал эми никеси расмий болбогондуктан өз ыктыяры менен балдарына 40 000 теңгеден берип турат. Расмий никесинен төрөлгөн баласына дагы ошончо төлөйт. Тапкан акчасы 150 000 теңгенин тегерегинде. Булак Барометр KJ. Мүрзөдөгү күбүлдөгөн үн, табышмактуу өлүм, Бошкой Манаптын күмбөзүндөгү чечилбес сыр. Чүй облусунун Панфилов районундагы Фрунзе айыл аймагына караштуу Чорголу айылында Бошкой Манаптын мүрзөсүнө эстелик коюлган. Ал 2006 жылы Бошкойдун 200 жылдыгына карата ишке ашырылган. Бошкой Манап айтылуу Байтик Баатырдын агасы болгон. Чорголу мектебинин директору Акын Султан Карбозовдун айтымында Бошкой Манап 1805-1877 жылдарда бул аймакта жашаган. Урпактары Солто урусу 2006 жылы мүрзөсүн түптөп эстелик коюшкан. Мен Бошкойдун баянаттуу уламыш жазгам. Ал Кутуш Сырмыбаевдин айтуусунун негизинде жазылды. Өзүм да түрдүү булактардан изилдедим. Массалык маалымат каражаттарына тарыхый инсандарды биле жүрүү максатында жарыяладым. Ал эл камын көргөн, калкына камкор, бай адам болгон. Жетим жесирлерге, бей бечараларга такай жардам берген, сырткы душмандардан коргогон, кезегинде өзүнө арнап Ташкенттен уста чакырып күмбөз салдырган. Мүрзөнүн казанагын кен каздырып, аялына да жай даярдаткан. Ушунчалык бийик болгондон улам тээ алыстан эле үстүндөгү жалтырак темирлери күнгө чагылышып көрүнүп турчу экен. Жашоонун жазмышы менен өзүнөн мурун аялы каза болуп, ушул күмбөзгө коюлат. Арадан жылдар өтүп Бошкой Манап каза болот. Баягы күмбөзгө сөөгүн алып барганда казанактын ичинен сымап-сымал жалтылдаган суюктук көрүнөт. Ага таң калган журт башка жерден жай казып денени көмүшкөн экен. Кийин атеизм күчөп турганда күмбөздү бузуу максатында адамдар келишет. Барскан менен уругулай баштаганда гүлдөгөн үн чыгат. Ошентип бышкан кыштан курулган күмбөз туш тарапка чачылып кала берет. Бузууга баргандар оорукчан болуп көз жумушат. Таң калыштуусу бышкан кыштар эчкенин майына жуурулган дешет, деди ал. Бошкой Манап Солто урусунан болгон, анын урпактары Чалда бар, Чорголу, Орто Арак, Панфилов жана башка айылдарда жашайт. Бир уулунун аты Курама болгон. Уламышта азыркы Курама айыл өкмөтү ошонун атынан коюлган делет. Булак Турмуш KJ. Сот Суталиновдун апасын сыздатты. Бишкек шаардык сотунда 15 апрелде атайын кызматтын мурдагы башчысы Мурат Суталиновдун ишин сот карабай 7 майга сот отурумун жылдырды. Генерал Суталиновдун апасы чечимди угуп сыздабайды, анткени баласынын ден соолугу начарлап кеткени белгилүү болду. Балам Кыргызстаным деп бир күн эс албай иштеген, 3 үй бүлө, 4 бөлмөлүү үйдө жашашат. Баламда андан башка эч нерсе жок. Балам биринчи бизди көргө бериш керек, бирок тескерисинче биз аны көргө беребиз, дейт апасы Канапия Суранбаева. Сот отурум жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү келбей койгондон улам жылды. Бүгүн сот Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу бошотуу же бошотпоо маселесин карамакчы. Мурун адвокаттар өтүнүч келтиргенден кийин 9 күбө суралды. Алар дарыгерлер жана Суталиновдун саламаттыгын текшерген комиссиянын мүчөлөрү дээрлик баары буга чейин коюлган диагнозду тастыктап, түрмө шартында дарылануу мүмкүн эмес деген пикирин айтышкан. Булак Гаваритова. Не богатство, ничего.
В то время русскоязычными мы все были, вот говорили по-русски. По крике говорить, сказать я не могу. Суранбаева Ханапия, подполковник милиции. Он не отдыхал столько лет, 17 лет Карагенда закончил. Он не отдыхал ни одного дня. Но не знаю, как это считать. Всю свою жизнь, молодость, красоту отдал этому Кыргызстану. Результаты тихо хотят убить. Зря смертную казнь отменили. Убили бы нас всех и все. Дияқтан да бияқтан да бары бир. Biz misal için bari bir balamda, он должен нас хоронить, нас. Получается как? Что теперь?